73 жаштагы Асыл Түн Катарова уул келини менен Меккеге барып зыярат кылып келди. Ажылыкка аттанган бөлөк парыз өтөө максатында көпчүлүктүн катарында 30 күн бою Арабиянын ыйык жерлерин кыдырып чыккан, дуба кылып, ырым-жырымдарды жасап, Кааба ташты айланып, сапары караганда Меккенине кайткан. Касиеттүү жерине барып келдик айланайын. Илгертеден бери атабыз дегдеген самаган жерге туз буйруп келиним, уулум, балам үчөөбүз ошол жерде барып келдик. Эми аердеги сезимдерди айтып деле түшүндүрө албайсың. Бир босогосун аттап, Кааба ташты көргөндө эле бир бөлөкчө сезим келет экен. Кыргызстандан барган топтун түндүк аймагындагы жашоочулары толугу менен ажылык сапарын өтөп кайтты. Зыяратчыларды тосуп алууга агайын туугандары, жакындары аба майданга келген. Жакындары аман эсен келди деп шүгүрчүлүк кылса, кайткандардын маанайы куунак. Калып кетейин бүгүн ошомо сиңдин баласы келини болуп ажылыкка кетишкен. Алла насип кылып ошо барып ажылыктарын аткарып келишет деп тияктан сүйлөшүп турдук да. Анан келе атабыз дегенден анан түнү менен эле ошо түкүрүп эле кайта эле санте туктабай анан азыр тосуп алып ошо кагылайын Кудай кабыл кылсын деп сүйүнчүбүз койнубузга катпай турабыз ошо. Кыргызстандан быйыл ажылык сапарга 3685 киши аттанып, баасы $2600 түзгөн. Жалпы 4000ден ашуун адам зыярат кылып келүү ниети менен кайрылып, атайын каралган орундарга ажыга барчу жарандар Чүчүк Кулак жолу аркылуу тандалып алынган. Ошондой эле зыяратка аттангандарга шарттар каралган. Ажыларыбызга быйыл өзгөчө шарттар түзүлдү. Алардын жатакка ордундары, мейманканалар, аларды ташып жүрүүчү автотранспорттар, алардын ден соолугу үчүн кам көрүү, алардын ошол ибадат өтөгөн учурдагы талаа түздө жүргөндөгү алардын олтурукташкан, жайгашкан ордулары, алардын ичкен суулары, муздатылган суулар, алардын тамак аштары быйыл өзгөчө даярдыктар менен өткөрүлдү. Эми эртеңден тарта калган ажыларды Ош шаарына карай 11 жолу күнүнө бирден рейс учак ташыйт. Мусулмандар дин башкармалыгы билдиргендей, ар бир каттам менен 250 адам келет. Уланбек Экенбаев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал.